Аба аркылуу жугуштуу оорулар, суучечек, тепке, карамык. Бул оорулар медицина тили менен айтканда ветрянка, эпидпаратит, скарлатина деп аталат. Адистер бул ооруларды көбүн эсе балдар арасында көп кезигет деп баса белгилеп келишет. Эмне үчүн? Дал мына ушул оорулардын алдын алуу үчүн биз эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Эгерде көңүл бурбай койсок, кабылдап кетсе, эмнеге алып келет? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүн биз маектешебиз. Саламатсыздарбы? Түз эфирде кайрадан ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу теле көрүүчүлөр, дал мына ушул тема боюнча эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор жарылса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондордун 032 код аркылуу 24487 номери жана ошондой эле WhatsApp номерибиз дагы иштейт. 0702 71 12 80 номери. Анда адаттагыдай эле студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Чынара Жаратова Ош шаардык үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун 3-чү филиалынын үй бүлөлүк дарыгери. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Ажар Теңирбердиева Ош шаардык клиникалык ооруканасынын балдардын жугуштуу оорулар стационарынын 4-чү бөлүмүнүн башчысы. Андан сырткары бизге аудиторияга дагы конокторубуз келип отурат. Студент досторубуз, медицина факультетинин студенттери. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач эле дал мына ушул бүгүнкү чыгарылышыбызда сөз болуучу оорулар жөнүндө айтып берсеңиздер, деги бул кандай оорулар? Саламатсыздарбы? Суучечек бул вирус козгоочу, курч, кармаган өтө жугуштуу оору. Көбүнчө бул оору менен 10 жашка чейинки балдар оорушат. А чоңдордун арасында сейрек кездешет. Ооругандан кийин бул суучечек менен кайра оорубайт. Бир жолу ооруйт. Бул оору чүчкүргөндө, жөтөлгөндө, дем алганда вирус абага чыгып, ошо аба аркылуу жандагы балдарга жугат. Инкубациялык мезгили бул 11 күндөн 21 күнгө чейин. Демек, оору жукса 11 күндөн 21 күнгө чейин башка бирөөгө да жугуп калышы ыктымалдуулугу бар. Жакшы, кийинки оору жөнүндө Чынара айым, сиз айтасызбы? Тепке оорусу боюнча медицина тилинде эпидпаратит деп эсептелет. Бул дагы курч мүнөздө өтүүчү козгоочу вирус болуп эсептелет. Бул оору менен дагы көбүнчө жаш балдар көбүнчө ооруйт. Себеби бул оорулар менен жаш балдардын ооруганын себеби эле эң биринчи балдарыбыз бала бакчаларга барышат, чогуу бир кабинетте болушат, мектепте окугандыктан балдар бир кабинетте көп контактта болгон үчүн, бир абадан дем алган үчүн балдарда көбүрөөк кездешет бул оорулар. Биздин 3-чү оорубуз жөнүндө да айтып берсеңиздер. Скарлатина бул курч, жугуштуу, аллергиялык оору болуп эсептелинет. Бул оору менен көбүнчө 2 жаштан 10 жашка чейинки балдар ооруйт. Бул ооруда 3 белгилери болот. Биринчиден баланын дене табы аябай бийик көтөрүлөт, ангина болот, анан денесине майда бүртүкчөлөр чыгат. Бунун инкубациялык мезгили 11 күндөн 21 күнгө чейин. Жакшы. Негизинен айтып калдыңыздар да, балдар арасында көп кезигет. Чындыгында эле коомчулукта да айтылып жүрөт, өзүңүздөрдүн практикаңыздарда да көп кезигет. Балдар арасында көп кезигет. Негизги себеби эле ошол бала бакчага, мектепке баргандыктан, көпчүлүктүн арасында көп жүргөндүктөнбү, же болбосо дагы бир балдардын организминде кандайдыр бир өзгөчөлүктөр барбы? Айтайын дегеним, мисалы иммунитети алсыз болуп, иммунитети алсыз болгондуктан дагы ушундай ооруларга батка болуп калабы? Бул жугуштуу оору болгон үчүн абада көп жугат. Бул оорулардын вирустары учуп жүрөт абадачы. Анан ал менен баланын төрөлгөндөн кийин буларда иммуний системасы жакшы калыбына келе электе, анан скученность деп коет, бала бакчаларда, коомдук жайларда көп жүргөн балдарда сөзсүз ооруйт бул оору мененчи. Жакшы, айтып калдыңыздар, аба аркылуу, абада учуп жүрөт, ошондон жугат деп да. Биз мисалы кайсы убакыттарда ушундай ооруларга көп кабылып калышыбыз мүмкүн? Айтайын дегеним, оорунун жаратуучу вирустар дейли, бактериялар дейли, бул кандай аба ырайыда туруктуу? Ушул боюнча айтып берсеңиздер.
бул вирустар козгогуч, ушул ооруларды козгогуч вирустар баягы нымдуу жерлерде болсунсо, таза абасы жок, желдетилбеген комнаталарда ал вирустар жакшы көбөйөт дагы, ооруларны козгошу мүмкүн. Эгер терсеси комнатада желдетилип турса, комнаталарыбыз, биз балдар жашаган, чоң адамдар жашаган комнаталарыбыздын температурасы бирдей калыпта болуп, сыз болбой турса, бул вирустар көбөйбөйт дагы, оору козгобойт деп ойлойм. Жакшы, Ажар айым тастап кетсеңиз, анда бүгүнкү күндө мисалы кыш, күз мезгилинде бул ооруга кабылгандар көп экен эле. Көбүнчө бул оорулар менен суу чечек, эпидпаратит, тепке, скарлатина менен кышында, анан жаздын башка айларында көбүрөөк ооруйт, башка күн жылуу малга салыштырмалуу. Азыркы күндө бар оорулар бар. Биздин 2017 жылы суу чечек менен 47 оорулуу жаткан, бул ооруканада. 2018 жылы 56 оорулуу жаткан. Скарлатина менен 10 оорулуу жаткан 2017 жылы. Азыркы 2018 жылы 6 оорулуу. Тепки менен 2017 жылы 7 бала жаткан, 2018 жылы 5 оорулуу. Бул ооруканада жаткандардын. Себеби баягы оорунун кабылдоолору менен курч ооруп, дене табы көтөрүлүп жаткан оорулар. Өзү негизги көбүнчө бул оорулар үй шартында да каралат, ал статистиканы үй бүлөлүк дарыгерлерге көбүрөөк кайрылат. Бизде Мына ушул программаны алып чыгууда бизге сөзсүз түрдө чалуулар келет. Бүгүнкү күндө коомчулукта ушул оору күч алууда деп да. Демек быйылкы жылы деле көп кездешкенден улам ушул ооруга кайрылдык десек болот да. Анан мисалы оору жуктуруп алгандан кийин кандай белгилерди берет? Биринчи белгилери кандай болот? Ошол 3 ооруна деп тең токтолуп кетсеңиздер. Суу чечек болгондо баланын дене табы көтөрүлөт. 38-39 градуска чейин. 1-2 күндөн кийин баланын денесине бүдүрчөлөр пайда болот. Бүдүрчөлөрдүн ичине суу толуп, ыйлакча пайда болот. Ошол ыйлакча пайда болгон маалдан 9 күнгө чейин бул оору аябай жугумдуу болуп эсептелинет. Ошон үчүн бунун көбүнчө инкубационный периодду биз 14 күнгө чейин карайбыз. Ошол. Жакшы, кийинки оору жөнүндө айтыңыз. Кийинки оору тепке оорусу. Бул да деле курч мүнөздөгү инфекционный жугуштуу оору болгон үчүн бул дагы температура менен башталат. Дене табы 37,5-дан 39-га чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Ар кимдин организмине жараша болуп. Бунда биздин организмибизде бездерибиз бар. Ошол бездер сезгенишет. Кулак артындагы бездер, жаак алдындагы бездер, эркек балдарда тукум бездери дагы сезгениши мүмкүн. Булда оору, ошол сезгенген бездердин жанында оорулар пайда болот, шишик пайда болот. Ошону менен клиникасы айтылат. Белгилери ушул. Жакшы. Негизинен карамык оорусу же болсо скарлатина. Бул ооруну сиз аллергиялык деп айтып калдыңыз да. Кандай эмнеден аллергия болгондон бул негизинен вирус аркылуу жугат, Бул скарлатина көбүнчө буда дагы жугуштуу аллергиялык оору дегенин себеби бул жерде бактерия чакырат. Стрептокок деген бактерия чакырат бул ооруну. Бул оору менен ооруганда баланын дене табы 39-40 градуска чейин көтөрүлүп, чабалактап, тамакка болгон табити жоголуп, бала тынчсызданып, анан кийин майда бүртүкчөлөр чыгат. Көбүнчө бул беттерине, көкүрөктөрүнө, такымдарына, анан колдордун ички катмарларына чыгат. Бул чыккандан бул именно стрептокок токсин бөлүп чыгат дагы, бул баягы кабылдоолору болот. Кабылдоолордо ошол аллергиялык дегенде баягы гломерулонефрит, миокардит, ревматизм ооруларын чакырат. Эгерде эне баланы жакшы карай албаса, кабылдоолору болсо, үй шартында баягындай постельный режим кылбаса, ошодо ушул оорулар чакырат. Жакшы.
Бизде студент досторубуз да келген, мында суроо болсо берсеңиздер болот. Саламатсызбы? Менин суроом төмөндөгүчө, мына паратит оорусун айтып атасыздар го, мына школьный учреждение, мына детский садтарда воздушный жугат деп. Ошонун ооруган баланы, мисалы барат немеге барганда бөлөк балдар ооруп калбаш үчүн кандай профилактика көрсөтүп алдын ала аласыздар? Жакшы суроо экен. Эгер бала ооруп калса, сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылыш керек. Ошол баланы ошол немеде бала бакчаларда карантин обязательно коюш керек. Ошол ооруган бала келбеш керек. Ошол инкубационный период бүткөнгө чейин 21 күнгө чейин ошол башка оорулуу бала албаш керек. Себеби ал жерде ачак болуп калышы мүмкүн. Ал бала жаңы келген балдар дагы ооруп калышы мүмкүн. Баланы сөзсүз үй шартында кармап, же болбосо больницага алып барып, детсадка 21 күн келбей туруш керек. Калган балдарды да 21 күндүн ичинде көзөмөлдөп туруш керек. Анан жаңы балдарды албаш керек. Бул деген карантин дейт. Кайра ушул баланы ооруну жайылтпаш үчүн, токтотуп калыш үчүн. Жакшы, ушуга улай эле суроо. Мисалы, чындыгында суу чечектериңиз бул бат көбөйөт, бат жугуп кетет деп. Эгерде бир бала ушундай суу чечекке кабылып калды, ал бала бакчага барат деңиз. Минималдуу бүгүнкү күндө 40 адам, болбосо андан да көп адам бир группада, бир тайпада тарбияланышат да. Канча убакыттын ичинде бат тарап кетиши мүмкүн? Бул айтып атам го, жанагы денесине бүртүкчөлөр чыккан маалда денесине ыйлакча пайда болот дейт го, баягы бүртүкчөнүн ичинде. Ошол ыйлакча эме кылган балда 1-2 күндүн ичинде тарап кетет. Демек, денесине эми пайда болгондо анда жукпайт, Бардыгы чыкканда. Пайда болгон учурдан баштап бул өтө жугуштуу болуп эсептелет. 9 күнгө чейин жугуштуу аябай. Жакшы, ал эми скарлатина кандай болот анда? Скарлатина бул суу чечекке айырмаланып, бул эми суу чечектей бат тарабайт. Бирок буну дагы көзөмөлдөп туруш керек 10 күнгө чейин, 1 күндөн 10 күнгө чейин. Бул жерде телекөрүүчүдө мындай деген суроо келиптир. Саламатсыздарбы, кантип алдын алабыз деген суроо келиптир. Ошого улай эле суу чечекке кабылса бала дейт, аны үйдөн чыгарбай караш керекпи деген дагы суроо келиптир да. Эгерде суу чечек менен бала ооруп калган болсо, өздөрү үй шартында караганга болот, жеңил түрлөрүндө караганга болот. Суу чечек чыкты, өздөрүнүн участкаларында үй бүлөлүк дарыгерлер тобу бар. Ошо үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна телефон аркылуу чакырыш керек. Ал жерге барбаш керек. Ал жугат башка балдарга. Ал ошол үй бүлөлүк дарыгерлер тобу келип, үйгө эмне кылуу керектигин айтып берет. Эгер дене табы көтөрүлсө, парацетамол беришет. Бриллиант жашылдык эритмеси менен баягы бүртүкчөлөргө басып турат. Ар чыккан жаңы бүртүкчөлөргө улам ар 2 саат сайын басып турат. Анан диета кылыш керек. Суюктуктарды көбүрөөк бериш керек. Көчөгө алып чыкпаш керек. Үйдү салкын, ызычусу жок, өзүн отдельный башка комнатада бөлүп караш керек. Башка бир туугандарына, ошол карап жаткан ата-энесине да жугуп калуу коркунучу жаралбайбы? Себеп дегенде сөзсүз түрдө ата-эне аны менен байланышта болот экен да. Ата-энелери айтып атпайлыбы, бул суу чечек көбүнчө 10 жашка чейин. Анын ата-энеси жаш маалында ооругандыр. Бир ооругандан кийин бул туруктуу иммунитет пайда кылат. Ата-энеси жаш кезинде ооруса, ага жукпайт. Башка бир туугандарынан бөлөт. Башка комнатада караш керек. Кийинки суроо аудиториядан. Саламатсызбы? Мен скарлатина суроо берсем дейм. Скарлатинанын дифференциальный диагностикасы кандай? Анан башка оорулар менен кантип айырмалайбыз? Туура эмес диагноз койгондон азыр көп скарлатина менен ооругандар осложнение болуп атат да. Бул биринчи суроом. Экинчи суроом, скарлатина менен ооруган бала кайра экинчи жолу ооруйбу? Суроого жооп берип койсоңуз. Суроо түшүнүктүү болду. Скарлатинаны буда Кайсы оору менен алмаштырып алышы мүмкүн? Кызамык мененби же болбосо? Кызамык, кызылча менен, мындай денесине аллергиялык оорулар менен алмаштырып алууга болот. Себеби бул скарлатинада
3 симптом болот, сөзсүз. Үчөө чогуу болуш керек. Үчөө тең болгондо буну биз скарлатина деп коебуз. Бул баягы биринчи айткандай эле бир дене табы көтөрүлөт, балда сөзсүз ангина болот, денесине майда бүртүкчөлөр чыгат. Ошондо 3 симптом тең чогуу болгондо биз буга скарлатина деп коюшубуз керек. Скарлатина менен ооругандан кийин бул кайталанбайт. Туруктуу иммунитет пайда болот. Демек, кээде биздин ак халатчан дарыгерлерибиз мына ушул 3 симптомго көңүл бурбай, анан алмаштырып алышы ыктымал экен да. Ооба. Жакшы. Телегөрүүчүдөн суроо келиптир, саламатсыздарбы? Бул оорунун алдын алуу үчүн атайын вакциналар барбы? Анан канча жашта берилет деген да суроолор калтырыптыр. Чындыгында бул боюнча да маалымат берсеңиздер. Бул скарлатина менен суучечекке каршы эмдөөлөр жок. Булар неуправляемый инфекция деп эсилет. Башкарылбаучу инфекция да. Мына тепкиге каршы эмдөө бар. Мен ушуга көбүрөөк токтолуп кетким келип атат, ушул эмдөөгө. 1 жашта ушул кызамык жана эпидпаратит деп тепкиге каршы вакцинация өткөрөбүз бүтүн балдарга. 1 жолу эмес, 6 жашта дагы кайталайбыз. 2 жолу. Биринчи вакцинация, экинчи ревакцинация деп. Ушул прививканы алган балдар оорубайт. Тилекке каршы акыркы жылдары биздин элдин арасында көп ушул таркап кетип, прививканы албай, прививкадан отказ кылгандан. Прививка бул темага туура келбесе дагы айтып кетейин деп атам. Себеби прививкадан көп адамдар отказ кылгандыктан, буга эмдөөдөн адамдар көп отказ кылгандыктан акыркы 3-4 жылдан бери бизде кызамык оорусу. Болбосо кызамык оорусу буга чейин жок болуп кеткен. Кызамык менен эч ким ооручу эмес эле. Азыркы 3 жылдан бери кызамык оорусу пайда болуп атат. Бишкекте көп ооруду, Россияда көп ооруп атат. Бизге дагы быйылкы жылы ажар мени колдоп кетет деп ойлоймун. Ошол прививка албаган эмдөө албаган балдарыбыз ооруп элге таркатып атат. Калган бул 1 жашка да жасалат да прививка, башка балдарыбызга дагы жугуп атат. Ошону айтып кетер элем ушул жердечи. Элге, ата-энелерге кайрылар элем. Бул тепки оорусу өзү жеңил эле өтүүчү оору. Билинбей эле өтүп кетет. Көп болсо 5-6 күн бала жата жакшы болуп калат. Бирок осложнениясы жаман. Азыр билинбейт. Айрыкча эркек балдарда биринчи кулак артындагы бездер, жак алдындагы бездер сезгенет дагы. Кээ бир балдарда көбүнчө убагында дарыланып, убагында жаткырып карабаса, тукум бездери дагы сезгенип калышы мүмкүн. Ушул эң коркунучтуу неме болот. Тукумсуздук алып келет. Ошон үчүн айтар элем ата-энелерге эмдөөдөн качпай, эмдөөгө убагында барышса, айрыкча кызамык менен тепкиге. Жакшы. Ажар айым, айтып өтсөңүз, негизинен бул жогоруда айткан 2 ооруга вакцина жок экен да. Биз балдарды кантип коргойбуз? Эмне кылышыбыз керек? Мисалы көпчүлүк алып барба дейсиз. Сөзсүз түрдө жумушка келатканда бала бакчага таштайбыз, мектепке барат дегендей. Андан башка биз кантип коргойбуз? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Жогусу оору чыккан убакытта, мисалы кышында, анан жазында деп калдыңыз да, ошол мезгилде сабакка жөнөтпөй коюш керекпи? Ата-энелер көбүрөөк балдарына көңүл бөлүш керек. Балдарын күндө таза кармап, жуунтуп, тарантып, көңүл бөлүп турса, балада биринчи белгилери болуп, балага дене табы көтөрүлгөндө эле ошо бала бакчага, мектепке жөнөтпөй койсо алдын алат. Себеби бир класста 40тан, балдар бакчада дагы 40-50тен балдар бар да, ошолорго дагы жугуп кетет. Ошон үчүн биринчи дене табы көтөрүлгөндө эле ошо үй бүлөлүк дарыгерлерин чакырып, ошолордун көзөмөлүндө болсо, бул ооруну таратуу ыктымалдуулугу азаят. А бизде азыр ата-энелер үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылышпайт. Ошол көзөмөлдө турса, бул оору кыйла азаят. Жакшы, анан дагы мисалы бала бакчадан чыкты деңиз, ошол бейтаптар ошондой оору чыкты деңиз, анан бизде санэпидем борбору бар, алар менен чогуу биргеликте иш алып барып, сиздер ошол убактылуу ошол бала бакчаны балким жапкандагы учурлар кездешеби, же болбосо ошол бейтапты эле баадырбай коесуздар дагы ошол боюнча эле анан калып калабы деген да. Санэпидстанция менен чогуу иштелет, себеби бала ооруду суучечек менен сөзсүз санэпидстанцияга жеткирилет, маалымат берилет. Маалымат бергенде санэпидстанциядагы дарыгерлер келип, ошол жерде бала бакчаны, мектепти карап, анан ошол күнү канча окуучу келсе, ошол гана балдар келет да, кийинки балдар келбейт. Карантин кылып коет, жабылбайт карантин.
Жакшы, кийинки суроону берсеңиздер. Кандай суроо бар? Саламатсыздарбы? Менде мындай суроо бар. Эгерде кош бойлуу эне акыркы тримесине беременностунда ветрянка менен ооруп калса, ал баласына жугушу мүмкүнбү? Экинчи суроом болсо, бул ветрянкадан остаточный явление калат да, например, кожада какой-то рубецтер калып калышы мүмкүнбү? Если андай калып калса, анын профилактикасын кандай кылып неме кылып бересиздер? Жакшы суроо болду, рахмат. Эгерде кош бойлуу аял акыркы триместринде суу чечек менен ооруп калган болсо, баягы төрөлгөн бала суу чечек болуп төрөлөт. Эгерде денесине 10 күндүн ичинде суу чечек чыкса, бул энеден өткөн болот. А эгер 11 күн, 12 күндөн башталса, бул энеден өткөн эмес, башка жактан алган болот. Эми суу чечектин денесине баягы бүртүкчөлөр пайда болуп, ичине суу толуп, анан ыйлакча пайда болот дедик го. Ошо ыйлакча пайда болгон малда негизи ооруган баланы таза кармаш керек, тырнактарын алыш керек, колдорун таза жууш керек. Ошо ыйлакча пайда болгон малда баягы бул суу чечекти кычыштырат аябай. Кычыштырганда баягы тырмак алынбаган балдар баягы ыйлакчаны тырмап алса, баягы жерге инфекция түшөт дагы, ошодон баягындай абсцесс, флегмона пайда болот дагы, баягы ыйлакчанын ичине инфекция түшүп, баягы эмелерде кабылдоолорду алып келет. Анан ошол жерде осложнение кабылдоо болбосо, баягы жерде мындай так калып калат. Баягы бүтпөй калып, ачылып калат. Саламатсыздарбы? Мен Баткенде байланыштам дейт. Биз кичинекейибизде үй бүлөбүз менен суу чечек менен ооруганбыз дейт. Анан ооруканага жатып дарыланганбыз. Бирок биздин бетибизде айрым тактары сезилет. Эмне кылышыбыз керек, эмне үчүн ушул тактар калды, ушул зеленканы коюп эле дарыланганбыз деп калтырыптыр да. Кандай учурда ушул демек бул инсанды мисалы өз убактысында кайрылбай калдыбы деп эле ойлосок болобу? Жок, өз убактысында эле кайрылган. Туура эмес дарыланган. Жок, дарыланганы туура эле. Бул баягы ыйлакчалардын размерлери ар кыл болот. Кээ бирки балдарга аябай чоң размерде чыгат, кээ биркилерде кичине чыгат. Ошо балким ол балага чоң размерде чыккандагы баягы может ата-энеси диета кылбагандыр. Диета кылбаганда дагы баягындай цитрусовыйларды, шириндиктерди, баягындай жаңгактарды кычыштыра турган көп, өзү оору кычыштыргандан кийин аны дагы берсе, кычкан аябай көбөйөт дагы, баягы ыйлакчаны жарып алат дагы, чоң ыйлакчада сөзсүз эме дак калат. Азыр гана биздин катарыбызга кошулуптур. Тепки оорусу жөнүндө маалымат берип коюңуздарчы. Азыр кошулдум деп айттыр да. Тепки курч мүнөздө өтүүчү, аба аркылуу жугуштуу оору. Бул оору башталганда дененин температурасы көтөрүлөт. 37 градустан 39 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Башы ооруп, общий бүтүн денеси оорушу мүмкүн. Эң негизги белгилери болуп, бул бездердин чоңоюшу. Бул кулак артындагы бездер, жаак алдындагы бездер шишип, оору пайда болот. Бул ооруну башка оору менен алмаштырып алышы да мүмкүн. Дагы бир лимфаденит деген оору бар. Бул бездердин ириңдеп кетиши, хирургиялык оору. Ошон үчүн балдардын кулак артында, жаак алдындагы бездери шишип кетсе, баягы свинка деп айтып коюшат го элдин арасында. Ошол ооруларды байкап калса, сөзсүз үй бүлөлүк дарыгерлерди үйгө чакырып коюш керек. Үй бүлөлүк дарыгер келип диагнозду коет. Диагноз койгондон кийин сөзсүз бул баланы элден бөлүш керек. Үйдө жаткырыш керек. Бир туугандарынын арасынан отдельный комнатага жаткырып, үйдү желдетип, тазалыкты сактап караш керек. Канча күн бөлүп караш керек? 11 күндөн 21 күнгө чейин жугуп калышы мүмкүн. Жакшы. Биз өзүбүз практика жүзүндө деле көрүп жүрөбүз да, мына ушул тепкиге кабылганда могу жерлери шишип калат, бездери шишип калат да, анан элдик медицина менен дарылаганды көпчүлүгү жакшы көрүшөт да, кемпирлерге апарып тептирип коюшат. Ошондон улам дагы бул оорунун аты тепки деп аталып калса керек деп ойлойм да. Анан көп деле ушундай санитарияга өзгөчө көңүл бура бербейт да. Анан ошол жерге тептирип койгондон улам дагы жакшы болуп калышы мүмкүнбү? Кандай учурда мындай да жакшы болуп калат? Жол ишенимден уламбы? Бул
баягы эффект плацебо дегендей эле адамдар просто ишеним болуп калган. Бул ал тебип койгон менен эле жакшы болбой турган оору. Буну сөзсүз көчөдө жүрбөш керек. Мен жана деле айтып кеттим. Бул оору менен ооруп, эгер тепки деп диагноз коюлгандан кийин сөзсүз үйдө жатыш керек. Постельный режимде жатыш керек. Эгер жатпай, жакшы кароо болбосо, бул оору кабылдап кетет. Кабылдап кеткенден жана деле айтып кеттим, башка бездерин дагы сезгениши мүмкүн. Бир эле ошо кулак артындагы, жаак алдындагы без эмес, башка ички бездерди дагы сезгениши мүмкүн. Жакшы, мындай суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Ушундай тамактар, бездери шишип кеткенде дейт. Анан соода менен жана башка мисалы өсүмдүктүн аркандай өсүмдүктөн жасалган атайын суусундуктар бар да. Ошолор менен дагы чайкалса болобу, кандай жардам берет деген суроо калтыптыр да. Жок, бул орунда дарылануусу бул вирус чакырган үчүн мындай этиологиялык дарылануусу жок. Мисалы үчүн антибиотик бере албайбыз, бергенде антибиотик жардам бербейт. Бир гана жылуу баягы сухой тепло деп коет, кургак жылуу нерсе басыш керек, дагы башка эч нерсе. Только симптоматический, эгер катуу ооруса, ооруну баса турган, температурасын түшүрө турган гана дарыларды берип турушубуз керек. Антибиотик эч убакта жардам бербейт. Только үйдө жаткырып, постельный режим и симптоматические лечения. Анан көпчүлүк ооруну 1-2 күндө жакшы болуп калса көчөгө чыгып кете беришет. Андай кылбаш керек, только постельный режимде жатыш керек. Бир чети өзүн өзү кабылдоодон сактайт. Экинчиси башка адамдарга жугузбайт. Үйдө жатып дарыланса. Жакшы, Ажар айым айтсаңыз, мына ушул кызыл жүгүрүк скарлатина менен келгенде, анын карап туруп эле диагноз коесуздарбы, же болбосо бир канча анализдерди тапшырыш керекпи? Биз карап туруп эле аны диагноз койбойбуз, ага сөз көрөбүз, баланы дене табын өлчөйбүз. Ангина болот деп атпайбызбы? Ангина болот дегенде сөзсүз оозун ачып карайбыз, ангинасы барбы. Да бир өзгөчөлүгү бу да балада тили малиновый язык болот. Тилин дагы карайбыз, тилине көңүл бөлүшүбүз керек. Анан носогубный треугольниги бул жерде баягы майда бүртүкчөлөр чыгат деп атабыз го денесине, а именно носогубный треугольник жерге чыкпайт. Ал жерде бледность болот. Ошого карап биз диагноз коебуз. Жакшы, кийинки суроо мындай. Саламатсыздарбы? Кош бойлуумун 3 айлык дейт. Суу чечек жыгып алыптыр. Балага зыян эмеспи? Эмне кылышым керек? Эч нерсе болбойт. Диета кылат, врачтын көзөмөлүндө турат. Ошо. Жакшы. Дарылоо боюнча сүйлөшсөк, жалпы теле көрүүчүлөргө кененирээк айтып берсеңиздер, мисалы, Ажар айым сиз баштаңыз, суу чечек менен скарлатинаны кантип дарылайсыздар? Сөзсүз түрдө ооруканага жатып дарыланыш керек, анан үй шартында да дарыланса жакшы деп айтып калдыңыз, дарыланса болот деп калдыңыз. Бирок менин оюм боюнча негизинен ооруканага эле бөлүп караган дурусурактыр деп ойлойм да, себеп дегенде инкубациялык учур болот дедиңиздер го, ошол убакытта башка бирөөлөргө жукпаш үчүн дегендей. Жакшы суроо болду. Суу чечек менен ооруганда жеңил түрлөрүн үй шартында эле каралат. Эгерде кабылдоолору болсо, анан ооруканага жаткызылып каралат. Үй шартында Кабылдоосу дегенде кандай? Кабылдоосу дегенде бул суу чечек менен кабылдоолорунда өпкөн сезгенишине алып келет. Абсцесс, флегмона, кератин көз немелерине ошолору болсо, анан эмеге ооруканага жаткызылат. Жеңил түрлөрүндө ошо үй бүлөлүк дарыгерлер тобу келип, баланы көзөмөлдөп карап турат. Үй шартында кандай кылат? Ошо диета кылат. Баланы эгер эмчек Диета кандай тамактар? Диета кылат, буда эмелерди бербейт, цитрусуйларды бербейт, шириндиктерди бербейт, жаңгак, семечке, баягы денени кычыштыра турган нерселерди бербейт, кызыл түстөгү нерселерди бербейт, токтун эти, балык, консервалар, ошол тамактарды баланын рационунан алып коет. Эгер эмчек эмизген энелер болсо, бала болсо, эне дагы ошону жебеш керек. Жакшы. Экинчи оору скарлатина боюнча айтсаңыз.
Скарлатина боюнча айтсак, булдун деле жеңил түрлөрүн үйдө карайт, үй шартында. Ошо үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун көзөмөлүндө эгерде кабылдоолор болсо ооруканага жаткызылып каралат. Бул менен ооруганда сөзсүз симптоматический лечение, анан сөзсүз антибактериальный терапия кылыш керек. Себеби стрептококк деп атабыз го, бул ооруну стрептококк бактериясы чакырат. Именно стрептококко буга пенициллин 100% 100% стрептококкту өлтүрөт. Ошон үчүн эгерде үй шартында укол алууга шарттары жок болсо, биз амоксацилин назначение кылабыз 10 күнгө. Сөзсүз 10 күн бериш керек. А эгерде укол алган шарттары бар болсо, пенициллин назначение кылабыз, аны дагы сөзсүз 10 күн. Жакшы, бул дагы эч жака чыкпай төшөктө жатып Төшөк постельный режим кылыш керек, бул дагы диета кылыш керек, суюктукту көбүрөөк ичиш керек. Ошо дарыгерлердин көзөмөлүндө болуш керек. Кийинки суроо студенттерден. Саламатсыздарбы, менин суроом төмөндөгүчө. Тилекке каршы азыркы учурда вакцина алган балдар дагы паротит менен ооруп жатышат, тепке оорусу менен. Анын себептери эмнеде? Кийинки суроом болсо, тепке оорусу менен ооруганда үй шартында дарыланабы же дарыланса болобу, же сөзсүз больницага жатыш керекпи? Ошол. Жакшы. Эмне үчүн? Менде да жаралды суроо. Эмне үчүн ушул вакцина 100% коргой албайбы деген дагы суроо жаралып калды. Жок. Вакцина убагында эмдөө алса, оорубаш керек. Иммунитет пайда болуш керек. Эгер ошол убакта бала эмдөө алгандан кийин башка оорулар менен ооруп калса, инфекциялык оору, азыр грипп болду да, бирлер ооруп калса, иммунитети түшүп кетсе, ошондо гана иммунитет жакшы пайда болбой калып, ошондой гана балдар ооруп калышы мүмкүн. Болбосо вакцинанын эмдөөнү алган балдар оорубаш керек. Бул вакцина ишенимдүү эле вакцина болуп атат. Экинчи сурооңа айтып кетейин, жооп берейин. Тепки менен жанагы ажар айтып кеткендей эле жеңил түрүндөгү тепкелерди үй шартында эле дарыласа болот. Айтып атпайбы азыр Сейит деле? Бойлор ичип калып эле көчөдө эле жүрүшөт деп. Биз ага маани бербейбиз. Жеңил түрүндө өсөт, ошон үчүн көчөдө деле жүрүшөт. Бул үйдө дарыласа болуп турган нерсе. Кокус кабылдап кетсе, башка ички бездеринде дагы сезгөнү пайда болуп калса, анда сөзсүз ооруканага жаткырыш керек. Бул эркек балдарда тукум бездеринде, уйку бездеринде, дагы башка бездер бар. Ошолордо сезгөнү болуп кабылдоо болуп кетсе, сөзсүз ооруканада жатыш керек. Жеңил түрүн үйдө эле дарылайбыз, Жакшы. Негизинен мына ушул бейтаптарды дайыма сиздер карап турасыздар. Дайыма байланышта болосуздар дегендей. Деги сиздер оорудан кантип коргоносуздар? Атайын дары-дармек ичип турасыздарбы деген себептен да вирус, бактерия аркылуу жугат дедиңиздер го. Же бет кап маскаларын, ошолор коргойбу оорудан? Биз ооруканаларда ушундай оорулар менен дайыма тынымсыз тыгыз байланышта болобуз. Биз ошо маска больницада масочный режим болот. 3 этапта ошол маскаларды биз 3 жолу саат менен алмаштырып турабыз. Ошол режимдерди сактайбыз. Рациональный тамактанабыз. Анан кийин бая немелерди, бөлмөлөрдү, палаталарды тынбай нымдуу эме уборкаларды кылып турушат. Жакшы. Чын арайым айтсаңыз, негизинен жогоруда айтып өттү. Скарлатина жана ошондой эле суу чечекти сөзсүз түрдө тамактануусуна да көңүл буруш керек деп. Сиздерде кандай, бул ооруда кандай тепкинде? Бул ооруда дагы жаак алдындагы, кулак артындагы бездер сезгенген үчүн тамак жеш кыйын болуп калат. Бул жерде башка өзгөчө диета назначить этпейбиз. Жөн гана суюк тамак көбүрөөк бериш керек болот. Чайнап канда кыйналып калышы мүмкүн. Анан бизде да көп суюктук беребиз. Суюктук бул инфекциялык оорулар, жугуштуу оорулар организмде уулайт. Интоксикация деп коет. Ошол интоксикацияны неме этиш үчүн көбүрөөк жидкеси ичиришибиз керек. Көбүрөөк суюктук ичиришибиз керек. Суюк тамактарды гана ичиришибиз керек. Биздин
паротитте диетабыз ушул эле. Цитрусовыйлар да Бул да деле любой инфекциялык ооруларга цитрусовый аллергический аллергендерди азайтканга аракет кылышыбыз керек. Жеке санитардык гигиена боюнча да айтып берсеңиздер, негизинен ушул жеке санитардык гигиенаны көпчүлүгүбүз угабыз, билебиз, анан аткарып бербейбиз да, ушул боюнча дагы айтып өтсөңүздөр, программабыз соңуна чыгат. Сөзсүз бул оорулар оорулуп жаткан бөлмөнү бат-бат желдетип туруш керек. Таза аба ушул биздин оору коргогуч вирус, бактерияларды өлтүрүп турат. Анан нымдуу уборка деп коюшат да. Влажный уборка, комната ошол бала жаткан комнатаны бат-бат нымдуу тряпка менен арчып, мүмкүн болсо ал жерде чаң жатпаш керек ошол комнатада. Баягы личный гигиенаны да сакташ керек. Тазалыкты балдарды жашынан үйрөтсөк, эгер биздин балдарыбызда көп ушул инфекция жугуштуу оорулардын көп болгонунун бирден бир себеби дагы ушул бир личный гигиенаны сактабаганда болот. Личный гигиенаны балдарды кичинекейинен үйрөтүп, туалетке баргандан кийин колуңду жуу, тамактын алдында колуңду самындап жуу деп үйрөтсөк, бул дагы личный гигиена көп оорулардан бизди сактайт, балдарыбызды сактайт. Жакшы, негизинен тепкинин кабылдоосу боюнча айтты да. Ажар айым, сиз ушу жогорудагы эки оорунун кабылдоосу боюнча кыскача айтып өтсөңүз. Суу чечектин кабылдоолору булар тымгы өпкөнүн сезгениши, пневмония оорусу. Пневмония оорусу, абсцесс, флегмона, анан кийин көбүнчө тез ооруган, иммунитети слабый, ослабленный балдарда кабылдоолор көп. Бу да ошо флегмона, абсцесс, өпкөнүн сезгениши, кератит, суу чечекти ошо кабылдоолор ушулар болот. И менингитти дагы алып келет. Менингитти. Скарлатинанын кабылдоолору булар эмелерди берет. Гломерулонефрит, ревматизм, миокардит, ошолорду кабылдайт ушулар. Бөйрөктүн жетишсиздигине да алып келиши мүмкүн. Ошол гломерулонефрит. Жакшы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Чынара Жаратова, Ош шаардык үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун 3 филиалынын үй бүлөлүк дарыгери жана ошондой эле кийинки коногубуз Ажар Теңирбердиева, Ош шаардык клиникалык ооруканасынын балдардын жугуштуу оорулар стационарынын бөлүм башчысы жана медицина факультетинин студенттери келди. Сиздерге рахмат айтабыз, атайын убакыт бөлүп программага катышып бергениңиздер үчүн. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун, оорубаңыздар. Ушун мен Илим жана Билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.